Урматтуу мекендештер, эгерде сиз жумуш издеп жүрсөңүз, жоопкерчиликтүү болсоңуз, жаңы жумушка Business Safe компаниясына сиздерди акыркы жана жаңы форматтагы жумушка чакырабыз. 100% кепилдик берилет, баары халал, муфтияттан тастыкталган. Каалоочулар болсо Бекешев Кадырбек 0558 41 91 69 номерлерине кайрылсаңыздар болот. Белгилүү ырчы Айгерим Расул кызы экинчи ирет эне болду. Учурда ырчынын кесиптештери, жакындары жана социалдык тармактагы достору куттуктап жатышат. Ал баракчасында Аллахка чексиз шүгүр, экинчи ирет эне болуп отурам. Жолдошум экөөбүз уулдуу болдук, деп жазды. Жубайлар уулуна Эл мырза ысымын ыйгарышты. Буга чейин 2015-жылы ырчы кыздуу болгон. Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунда 2 унаа кагылышып, бирөөсү өртөнүп кеткен. Кырсыктан 5 адам каза болуп, 3 адам катуу жаракаттарды алышты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Окуя 16 декабрда түштөн кийинки саат 16:25 болгон. Toyota Ipsum унаасында 7 адам болсо, Volkswagen Passat айдоочу өз эле айдап бара жаткан. Токмок шаардык жана Ысык Ата райондук куткаруучулар унаадан чыккан өрттү өчүрүп, кырсыктагандарды ооруканага жеткиришкен. Кырсыктын чоо жайы иликтенүүдө.